Жолдош Шыран, телефон байланыштарды текшердим, эч айып жок. 11-чи көзөттүн сакчысы. Нормально. 11-чи күзөт сакчысы. Мен Өзүң күзөттүң өткөрүп бер. жарайт. 11-чи күзөт толуктук алуу үчүн менен турат. Оң жагында 10-чу күзөт 8-нчи аймак белгиленген чектелишке чейин каралат. Сол жагында 4-чү күзөт 9-чу аймак белгиленген чектелишке чейин каралат. Өзгөчө көңүл буруп калуучу жайым алдымда ШИЗО, артында 20 метр аралыкта тала. Колумда куралым АК-74-60 ок дарысы менен. Карабы менен телефон байланыш иштеп абалында. 11-чи күзөттө эч айсы өткөрүп берген 11-чи күзөттүн 2-нчи сакчысы. Жолдош Шыран, мен күчүрмөм, кызмат өтөөчүнүн эчкада курч окуя болгон жок. 11-чи көзөттүн 1-чи сакчысы. Биз Кыргызстандыкпыз. Биз мекенибизди коргойбуз. Биякта эң кыйналган мезгили кыш. Анткени суук экен, постто туруш керек. Бирок борго карабай биз куралдаштар менен кызмат өтүшөбүз. Ой. Ли өзүнүн күчүрмөн даярдык, өзүнүн служба кылып аткан учурунда күчүрмөн даярдык жагынан кабыл алуусу жакшы болуп эсептелет. Жана саптык даярдыктары жакшы болуп эсептелет. Ли башында келгенде бир аз мындай баары эле билет болуш керек. Тиякта жүргөндө ээн эркин жүргөн учурунда көп сүйлөп, көп аракет кылып, кыймылга көбүрөөк болчу. Азыр андай нерселер калып, азыраак сүйлөп, көбүрөөк аткарып, көбүрөөк иштеп калды. Ошол жагынан өзгөчөлөнүп кетет. Башка жактан өзгөчөлөнгөнү бул Линин бат кабыл алуусу да. Күчүрмөн даярдык сабактарынан өзүн түшүнсө да, түшүнбөсө да бат кабыл алып, мындай көбүрөөк нерсе сураганы аракет кылат. Жалгыздарга сени сүйөмүн. Бир жыл менен алтай өтүп кетет балтай. Шүдүрүмдө соккон шамалдай. Алтай өтүп кетет батай, биз мекенге кызмат кылабыз. Негизи устав боюнча подшива 40 сантиметр болуш керек. Андан кийин подшиваны жакшылап жууш керек, үтүктөп. Солдаттар тиготот. Эң биринчи биякта жипти вообще көрүнбөш керек да, көрсөтпөш керек. А биякта жакшылап түп-түз тийиш керек. Ошон үчүн слепой шов деген бар да. Бүт баарын күн тартип менен башталат. Мисалы 6-да жалпы ойготуу, саат 6-да биз УФЗ чыгабыз. Анан кайра ротада келип бир сыра бетин жууп, ротада порядок баштайбыз. Порядоктон кийин эртең мененки тамактануу, офицерлер биз менен сабактар өтөт. Мисалы атайын тактикалык даярдык же болсо мамлекеттик укуктук даярдык. 7:40 бизде күн тартип менен саптык машыгуу. Биринчи катуу тартиптеги түзөтүү мекемесин кайтарабыз. Ал жерде ар кандай кылмышкерлер отот. Кыракылык менен кызмат өтөбүз. Бир суткадан кийин кайра ротада келебиз, салабыз. Ата мекен үчүн келдим. Анткени мен Кыргызстанда төрөлдүм. Биякта өстүм, ошон үчүн мен дейм ар бир жаран өзүнүн мекениме долг бериш керек да. Биз коргосок ким коргойт? Ошон үчүн келдим да. Күчүрмө кызматта жетем. Тетакта биз ор кызматка карабай, кыракылык менен жоопкерчиликтүү кызмат кылабыз. Анткени түзөтүү мекемесине ар кандай оор кылмышкер бар. Биз куралдаштар менен күнү-түнү түзөтүү мекемесин кайтарабыз. Ошон үчүн абдан аябай важный нерсе. Саат 5-те күн тартип менен биз сакчылар алмаштырабыз. Ошон бир суткага оор кызмат кылып атабыз, анткени суукта же ысыкта турабыз кызматта. Бирок оор кызматка карабай, мен ата мекенге кызмат кылам.
Кудош Улукжан, Карабал бөлмөсүнүн курамы күчүрмө кызматка даяр. Карабал башчысы Жанат Кутбеков. Мен катарда Ли Владислав Сергеевич. Улуттун кореец, бирок мен кыргызстандыкмын. Чүй облусуна караштуу Бишкек шаарында 2000-жылы 8 декабрда төрөлгөм. 6 жашымда 1-класска 6-7 орто билим берүү гимназиясына баргам. Ал жакта 2017-жылы аяктадым. Мектепти жакшы жана эң жакшы деген баа бүтүргөм. Андан кийин Институт горных исследований нефтегазового дела деген институтка тапшыргам. Окуп толук аяктай элекмин. Армияга чакыруу келген учурда академиялык бошотуп алып, армияда келгем. Кайтаруу жана күзөтүү департамент 2-өзүнчө батальондун 4-ротасында түшүп, кызмат өтөп келем. Жашоо турмушу жакшы, бүт шарттар түзүлгөн. Биякта дагы кызмат эле кылыш керек. Жаткан жерде жылуу, тамак аш жакшы экен, кийим кече бүт баарын жакшы. Армияга чейин уктум да. Биякта тартипти үйрөтөт, тазалыкты үйрөтөт, бүт пайдалуу нерселерди үйрөтөт. Чакыруу келип, мен ойлонбой армияга келдим. Бул жакта ошо күн тартипти үйрөндүм, тартипти сакталыш үйрөндүм, жоопкерчиликти үйрөндүм, тазалыкты, убакытты туура пайдаланууну үйрөндүм. Армияда бүт жакшы нерселерди үйрөндүм. Мен! Ала турган жалпы эле бул департамент боюнча деле айта кете турган болсок, бул жалгыз кореец деп Корея улутундагы жоокер десек болот. Бул кызматка келип чакырылган менен ушу кызматка ротага түшкөндөн тарта уже бул эң биринчиден бул өзүн мен патриотмун деп эсептейт. Жоокер мен мынакей Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстандын паспорту болгондон кийин мен өз милдеттеримди так жана туура өтөп, мен милдетимди акташым керек деген максат менен келген жоокер. Эми баардык эле аскер кызматкерлери бул эми аскерге жаңы чакырылган кезде баардыгында эле кыйынчылыктар болот. Аскерге келгенде эң биринчиден бизде аскерде күн тартип деген бар. Күн тартип деген бар. Эртең мененки таңкы саат 6-дан ойгонуп, кечки саат 22:00 жатканга чейин күн тартипке ылайык балдар башында баардык эле мындай кыйынчылыктарга туш болушат. Андан кийин уже убакыт саат өтүп, 2 ай, 1 ай өткөндөн кийин уже баардык нерсе өз кабылына келип, күн тартипке көнүп, тамакты өз убагында жаткан өз убагында баардыгы убакыт саатка белгиленген тартипке көнүп, кыйынчылыктардын баардыгы бул жашырсак деле болбойт да. Баардык нерселер бул боюнча эң биринчиден ата-энелерин сагынышат. Баягы бош жүргөн адамдар келип туруп эле бияка баардык нерсе күн тартипке ылайык болгонго ошондой кыйынчылыктарын билдирип кетишет жоокерлер баардыгы эле. Анысыкандай уже 3-4 ай өткөндөн кийин баардык нерсе бул жоокерлер уже кызматка көнүп, кызматтарын өтөп кетишет. Мен чоң атам, чоң апаларым Корея, Япония менен согуш учурунда Кореядан качып, Сахалинде барган. Сахалинден Советский Союз Казакстанда жиберген. Казакстандан уже биякта өз колуна келген. Ошондон бери биз уже 3-чү поколение биякта жашап атабыз. Ошо убактан бери биз Кыргызстанда жашап атабыз. Биз бир тууганбыз. Мен жана эним. Энимдин аты Никита. Ал азыр 6-класста окуйт. Бош убагында ал тренировкада барат. Атам Пак Сергей Тимофеевич, ал азыр жеке ишкер, Казакстанда жашайт. Биякта апам менен жашайм. Апам дарыгер болуп иштейт. Апамдын аты Лирина Алексеевна. Ошо меники да апам биякта туулган, биякта өскөн. Мачку у меня человек
строгий, но в то же время понимающий. Во многом меня понимает, поддерживает. Я вот маму за это очень сильно люблю. Мама человек у меня самый дорогой в жизни мой человек. Потому что на протяжении моей жизни она очень-очень сильно мне помогала во всех ситуациях. Какие бы они мне были плохие, хорошие, она всегда меня поддерживала, всегда давала советы. Местами, возможно, где-то я ее не понимал, возможно, где-то недопонимал, где-то не слушал, но со временем все равно это приходит, и за это своей маме я очень-очень сильно благодарен. Такой неспокойный у него характер, везде он хотел все знать, всем интересовался. Он уже стал более старше, конечно, уже вот сейчас молодежь такая не очень послушная была, и он тоже попал тоже в это вот течение, в общем-то, и получилось, что, конечно, он к определенному времени школу немножко забросил, вот, и я благодарю учителей 67-й школы, весь педагогический состав, что вот они, ну, в общем-то, помогли нам закончить школу. И очень неплохо он закончил школу, при всем при том, что он некоторое время даже пропускал уроки, но когда он сдал УРТ, он сдал его лучше всех практически. У него было около 180 баллов. И, в принципе, в институт он поступил на бюджет, для него это вообще ничего не стоило, в общем-то, ну вот в таком плане. Большое тебе спасибо, я тебя очень сильно люблю. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделала. Никогда этого не забуду. Буду это очень сильно ценить. Желаю тебе крепкого здоровья. Всего самого наилучшего. Лицейде окуп аткан болчумун, кыргыз-түрк лицей деген окуп аткан болчумун. Ошол ал жерде только эле же англисче, же түркчө үйрөнүп атат. Кыргызча, түркчө менен алар жакын эле тилдер. Ошон үчүн мен түшүнүп аткан болчумун. Андан кийин лицейден которгон 6-7 мектебине. Ал жерде бизде деген кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабактар бар болчу. Ошон үчүн мен кыргыз тили түшүнүп атам. Жакшы эле түшүнүп атам, бирок армияга чейин билбейчүмүн, сүйлөй албаган болчумун. Бул жакта армияда келип, бuyakta куралдаштарым бүт баарын кыргызча эле сүйлөйт. Ошон үчүн кызыгы болуп калды. Бuyakта 2 ай ичинде үйрөнүп калдым. 9-күзөттүн 1-чи алмашуучусу катардагы Ли. Мен! Кийим кечегине, тамак ашка эч кандай арыздоом жок. Биз бuyakта ошон бүт шарттар түзүлгөн. Офицерлердики бизде мамилеси жакшы экен, алар постоянно жардам берет, поддержка берет да. Биздин рота жетекчилерге бүт шарттар түзүлгөн үчүн абдан ыраазычылыкмын, абдан рахмат айтып атам. Ошон үчүн бизде эч кандай проблема, маселеси жок болот. Если даже маселе бар болсо, бизде, допустим, же старшина, же командир рота, же башка офицерлер ошол учурда сразу жардам берет да. Куралдан! Düstur. Автоматты өкірікке ал! Düstur. Башка саякатка мен башка өлкөгө саякатка барышым мүмкүн, бирок мен Кыргызстанды таштап кетпейм да, кайра келем. Бuyakта жашоом келе атат да. Мен кыргызстандыкмын. Кыргызстан менин мекеним, Кыргызстан менен сыймыкталам. Биз кыргызстандыкпыз, биз мекенибизди коргойбуз.